Арбагыла балдарым. Синоним, амоним, антонимдерди кайталайбыз. Кана, эсиңерге түшүргүлөчү, синоним деген эмне эле? Бул синоним деген маанилеш сөздөр, Башкача айтканда, айтылышы, жазылышы ар башка болгону менен, бирок мааниси бирдей. Ал эми амоним деген тескерисинче айтылышы, жазылышы баары бирдей болгону менен мааниси ар башка болот, Ал эми антоним болсо бири-бирине карама каршы келген сөздөрдү антонимдечүбүз. Эми амоним сөздөрдү тапкыла дейт. Мына 4 сүйлөм берилген. Ушул жерде кайсыл амоним экенин тапкыла. Асан бир чети ак көңүл, бир чети боорукер адам эле. Экинчи сүйлөм. Тоонун боорунан жалгыз карагай көрүндү. Үчүнчү. Элик жогорулап кача берди. Мен ан сайын жогорулап жардын бооруна асыла бердим. Аны боордош дегендин боору эзилди дейт. Боору эзилди дегенде аябай каткырып күлдү деген сөз, Демек, бул жерде бир эле амоним сөз берилген, бирок маанилери ар башка, ошол кайсы амоним сөз экенин таап көрчү. Ойлонгула. Кийинки синонимдерди тапкыла дейт. Мына ушул жерде маанилеш, айтылыштары, жазылыштары ар башка синонимдин. Бирок мааниси бирдей эле болуп атат. Кана 5 сүйлөм берилген, ошондогу синонимди тапкыла. Биринчи, Сейденин муңдуу карашы Ысмайылды жиндетти. Экинчи, карыя неберелерине башынан өткөргөн кайгылуу окуясын айтып берди. Үчүнчү, Адылдын тил албай койгону апасын капалантты. Айша апасын санаасы санга бөлүндү. Айша апанын санаасы санга бөлүндү дейт. Акыркысы, Асыл ичиндеги бугун жашыра албай ыйлап жиберди. Ушул жерде бир эле синоним маанилеш сөз берилген. Ошол кайсы синоним экен? Таап көрчү балдарым. Ойлонгула. Эгер тапсаңар, анда силер чоң азаматтардансыңар. Жакшы жаман ойну. Жакшы, анан жаман деген бул антоним, бири-бирине карама каршы. Карайбыз эми ошол антонимдерди кайталоо үчүн мен оюм берип койдум силерге. Кардын жакшы жагы эмнеде? Жакшы жагын айта кетели санап. Кар аппак, кооз, Кар менен урушуп ойнойбуз, таза, Карда чана, коньки, лыжа тебебиз. Кар көп жааса, түшүмүбүз мол болот. Эми тескерисинче антоними. Кардын жаман жагы эмнеде? Кардан жолдорду тазалаш керек болот. Кар үшүтөт, сасык тумоо же башка ооруга чалдыгышың мүмкүн. Жол тайгак болуп, машиналар урунушуп, ар кандай кырсыктар болуп кетиши мүмкүн, Жапай айванаттар жем издеп кыйналышат кышында, чөп жок. Эч нерсе жем таба албай. Мына кардын жаман жагы эмнеде экенин жаздык. Бул жакшы жаман ойну. Эми силерге тапшырма суроолорго жооп жаз дейт. Биринчи суроо бердим. Жамгырдын жакшы, жаман жагы кайсы? Компьютердин жакшы жагы кайсы, анан жаман жагы кайсы? Андан кийин жез кемпирдин жакшы сапаттары барбы? Оюңду жазып көр. Андан кийинкиси, балмуздактын жакшы жаман жагы болушу мүмкүнбү? Мына ойлонуп, жакшы жаман оюнуна катышып, ушул 4 суроого жооп жазгыла. Эми үйгө тапшырма берейин. Бул жерде антонимдерди табасыңар. Карама каршы сөздөр. Мен берип койдум. Карайбыз, 2 мамычаны жазып туруп, антонимдерди табасыңар. Ак дегендин карама каршысы эмне? Кара. Бийик дегендики жапыз. Мына ушул сыяктуу бул жерде купку, бай, шайыр, эски, пайдалуу, нымдуу, кенен, ачык, узун, амалдуу, күчтүү, түз, калың, таттуу, акылдуу, катуу деген силерге сөздөрдү бердим дагы, силер антонимин таап жанына жазып койсоңор болот. Бул үйгө тапшырма. Кийинки сабактан жолугушканча, кайыр.